Биз даярбыз. Мырзалардын аялдары жумушту да кылып атат, акчаны да таап атат, баланы да төрөп атат. Мектептен үйрөтүшкөн, садиктен Кудай жок дейдир, астагфирулла. Мисалы жылаңач, жарым жылаңач болуп жүргөн кезде, же чачың жайылып жүргөн кезде, бизге бир эле ушул күйөөңдү эле ыраазы кылып койсоң, сен бейишке түшөсүң, киресиң дейт да. Экинчисин алса эле бактылуу болуп, тим эле сага ыраазы болуп кетсе, ой мейли элине. Тойдон эмес ушундай да көрүшсөк болот экен, Кудайга шүгүр. Биринчиден убакыт бөлүп, анан кийин сиз баягы бизди сыйлап келип бергениңизге мен биринчи ыраазычылык билдирип кетем. Рахматымды айтам атайын келип бергениңизге. Анан мен биринчи суроо, мисалы Айпер Кубик кызы дегенде эле, мисалы фамилияңыз айтып тургандай эле, ушул сиздин атактуулугуңузга атаңыздын канчалык деңгээлде таасири бар? Негизи эле бул элге таанылганыма биринчиден Кудайга шүгүр. Атамдын ролу бул жерде түздөн түз өтө чоң роль ойнойт. Себеби атамдын аты аркылуу мен чыкканмын. Кубиктин кызы экен, бул Кубиктин кызы экен деп дароо элдин көңүлү бурулганда себеби ошондо. Мен ар дайым эле айтып келем, атама терең ыраазычылык билдирем. Эгерде мүмкүн атам колдобогондо же болбосо атам таанымал киши болбогондо, мен бул чөйрөгө аралашуум же болбосо элге таанылуум кыйыныраак болмок да. Кудайга шүгүр, атамдын эмгеги сиңген экен, элге таанылган экен. Атамдын аты аркылуу мага да жеңилдик болду. Эми ошол шоу бизнес жөнүндө башталып калдык. Негизи шоу бизнесте ыплас, бут тосуулар болот, ушактар болот деп мындай айтылып келет. Эл арасында деле бул сөздөр көп. Анан буга сиздин оюңуз кандай? Ошол нерсе же өзүңүз кабылдыңызбы ушундай нерселерге? Менин оюм бул нерсеге түз, себеби бул болгон эле иш да. Бул ачык эле сөз. Мисалы политика жана шоу бизнес бул өтө ыплас. Баягы неме деп коет го? Көп жүздүүлүк. Эки да эмес, көп жүздүүлүк. Көп жүздүүлүк. Жасалмалуулук, адамдардын бул жерде атаандашуу, мисалы рыя кылуу, бул жерде эл көрсүн үчүн жашаган, баягы жасалмалуулук көп да. Билбейм, эми баардыгы үчүн жооп бере албайм, мен өзүмдүн атымдан жооп бере алам. Бул кабылганым бут тосуулар, мисалы андай деле бут тосуу болуп же мен бирөөгө атаандашкан жан эмесмин. Мен эч качан бирөөгө эрегишип, өчөшүп, мен эми өзүң деле байкасаң керек, мен ар дайым өзүм эле жүрө берген адаммын да. Өзүм тирилигимди кылам, эч кимге тийишпейм. Жакшылыктар болсо чакырса барып достукту бекемдеп, жакшылыгына катышып дегендей. Бирок аябай эле мындай терс жака мен эч качан деп аралашпаган аракет кылам да. Өзүм конфликт кылган адамдардан эмесмин да. Конфликтке барган же бирөө менен сөз талашып урушкан же бирдеме талашып урушкан, атаандашкан андайдан алысмын. Ушактан алысмын. Бирөө менен бирөө там жүрөт экен же булар дос экен же булар подружка экен, анан эртеси күнү эле кайра тескери айтышып эле, анан бүрсү күнү кайра жарашып эле бирдеке эле боло берет го, ушундай ушак сөздөр да. Эми бунун баары хайп же болбосо чынында эле ошондой, эми билбейм да. Мисалы мен азыр чыныгы булардын баары бул дүйнөнүн кызыкчылыгы деп коет да. Жок эле нерсе да, мындайча айткандайчы. Азыр заман ушундай болуп калды го, бирөө чалса бирөө бирдеке керек окшойт дейт да. Анан ал чындык болуп калат да. Ошондой эле жөн чалбай, жөн эле ден соолук сурап, мисалы мен жөн эле ден соолук сурап мындай чалайын десең албайт да эч кимчи. Анан жазып коем, мага эчтеке кереги жок, мен жөн эле сени ал акыбалыңды сурайын деп эле чалдым. Жөн эле. Ооба. Мен буга чейин деле мисалы бирөөгө баягы мисалы ишим түшүп, эми суранып же эме болуп чаласың го, бирок аракет кылчумун мындай ал акыбал сурашканы көбүрөөк жалганы. Ошондо унутпай эле да. Ооба, албетте. Анан сөзсүз түрдө мындай чалып жөн деле мындай ишиң түшпөсө деле чалып турсаң деп айтам да, тамаша чын аралаштырыпчы. Себеби адам менен адамбыз го дейм да. Эми эже көкөбүз баягы мен сиз менен чалышып анан интервью кылалы дегенде эле сиз дароо айтпадыңыз мага, эки суроодон баш тарттыңыз да. Ошол эки жөнүндө
жолдошум тууралуу анан ушул оронгон тууралуу суроо бербе деп айттыңыз, ошол тууралуу эмнеге айтып койсоңуз? Жок, эмнеге бербе деген себеби эл тажап калыптыр да. Себеби мен бир интервью берсем, аны баягы Инстаграмда баракчалар көп да, мисалы жүн эле баягы реклама кыла берген баракчаларга тарап эл кайсыл жакты ачпасын, мен анан менин күйөөм, анан менин жолугум ошол эле болуп калыптыр да. Инстаграм бүт эле ошондой болуп калыптыр да. Анан эл тажап калгандай сезилди да мага. Себеби билдирүүлөр келип атат да, кечик эле реклама кылып, кечик эле күйөөңдү мактана бересиңби, күйөөңө күйөө экинчи аял алып берсең, жөн эле алып бере бер да, бизге айтпай эле деген сыяктуу баягы эжелердин көп жазуу келди да. Анан биринчиден мен антип интервью мындай берип мен алып берейин деп атам же алып бергиле деген жокмун да. Бул жерде ошондой суроо келди эле комментарийге. Мен ошентип жооп берип, астына эми алам десе ал өзүм алып берип коем деп жооп берип койдум эле. Комментарийге жөн эле. Аны дароо журналисттердин бирөө көрүптүр дагы, бир баракча кетиптир, андан буга кетиптир. Весь Инстаграмда айтсаң, мен күйөөмө экинчи аял алам деген нерсе ушундай сыяктуу бетим чаптап туруп эле чыгара беришиптир. Аял заты ар кандай келебиз да. Аял заты ушунчалык мени мырзалар мактаса, аял заты жаман көрүп калды да азыр менчи. Себеби эмнеге сен ушинтип айткандан күйөөм мага кечке ушинтип айтып атат, кечке урушуп атабыз экөөбүз дегендер да болду да. Алып берсең өзүң алып бере бербесең бизге мактанбай депчи. Ошого мен мисалы алып бергиле же мен мына алып берип атам деп мактанган эмесмин. Болгону суроо келген, мен жооп берип койгом. Просто жана преподносить этип коюшту да, ушундай неправильно айтып баягы тарап кетерин билген жокмун да. Мен жазышым жөн эле комментарийде жазышымды бирөө карап аны сенсация кылып жиберет деп ойлогон жокмун. Ошого бул суроону бербе дегеним, кайра эле күйөөсү мактана берет экен, кайра эле жолукту мактана берет экен деп айткандарга эми мындай көңүл бурбаган аракет кылам. Бирок баары бир аял зат экен да, мындай көңүлүмө тиет экен да ошол нерсечи. Мен мактанган да эмес, мен мурунтан Инстаграмдын 1,5 миллион подписчик. Мен ушунча убакытка чейин Кудай берди, топтоп келдим. Анан азыр эми жолукка кирип эле, азыр мисалы жолукка киргенден кийин мен жолукчан сүрөтүм чыгат да. Менин баракчам болгондон кийин. Анан кайра эле хиджабты мактап атасың, кайра эле хиджабты үгүтүп атасың же хиджабты ушинтип атасың деп адамдар айтып атканда мен жообум бар да. Мен хиджабты эл үчүн таккан жокмун же реклама кылып мактанган жерим жок. Мен эми болгону азыр кийимим ушундай да. Мен ушинтип кийинем эми болду. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, менин баракчамда ушул болот. Көргүңөр келбесе, пожалуйста, катталбай койсоңуздар болот. Мен эл үчүн кылган жокмун бул нерсени. Менин эми кийген кийимим ушундай болот да. Ошого бирөө үчүн кылбайм бул нерсени. Анан эми кээ бир эл ушундай болот экенбиз. Жолукчан ар бир кылган ишиң дароо көрүнүп турат экен да адамдаргачы. Нежелче мисалы жарым жылаңач болуп жүргөн кезде же чачың жайылып жүргөн кезде көп мындай көзүнө көрүнө бербейт экен дагы. Ой, эмне кылып, эмне гана кылбай атат Инстаграмда азыр жарым жылаңач болуп турабы. Анан жолукчан бирдеме кылсаң деле көрүнө берет экен да. Мисалы күлүп койсоң деле көрүнөт. Катуураак монтип кыймылдап күлүп койсоң деле көрүнүп кала берет экен да. Анын сыңарындай ислам дини бул хиджаб кийип алып бул караңгылык эмес, бул бактылуулук. Эл катары биз деле жашайбыз, бардыгындай эле. Сен дагы, мен дагы экөөбүз бир эле пендебиз, туурабы? Ошон үчүн болгону мен парзымды аткарайын деп чечтим. Ошол эле. Бул парз. Парзымды аткарып атам, анан эч кимди үгүттөп же кылгыла, неме кылгыла деп кыйнабайм. Баары Аллахтан. Анан эми ошол бир комментарийден ушунча нерсе сенсация чыгып кетсе. Бирок демек сөзүңүз макул болгон экенсиз да ошого, эгер деп сен кайра сурапчы. Эгерде алам десе мен өзүм алып берип коем деп, мисалы сиздин көз карашыңыз ушундай. Ооба, бул айтып атпаймынбы, бунун баары убактылуу да. Бул эгерде жолдошуң кааласа бул нерсени, эми буга көпчүлүгү түшүнбөшү мүмкүн. Себеби буга да бир аз мындай илим керек да, бир аз билишиң керек. Эмнеге бул алып берем деп атат, мында кызганыч жокпу? Эмнеден улам мындай чечимге келди деген суроолорду бериш керек да адамчы. Эмнеге алып берем деп атасың? Сен кызганбайсыңбы? Же сен өзүң эмнеге ушуну кылып атасың деп сураш керек да. Алып берет экен болду, өлтү деле эме кылбайчы. Бул суроого мен мындай жооп берем.
аял затынын бейиши бул күйөөсүнүн ыраазычылыгы деп коет. Ошон үчүн күйөөңдү Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ыраазы кылсаң, сөзсүз түрдө сен үчүн бейиштин эшиктери ачык деп коет. Бизге аял затына ушундай жеңилдик берилген да, биз канча неме парыздарды аткарабыз, бирок парыздардан дагы жеңилдиктер берилген аялдар үчүн. Көп жеңилдик берилген. Бизге бир эле ушул күйөөңдү эле ыраазы кылып койсоң, сен бейишке түшөсүң, киресиң дейт да. Ошого кааладыбы жолдошуң, ошону алса, экинчисин алса эле бактылуу болуп, тим эле сага ыраазы болуп кетсе, ой мейли айланайын. Мейли, мен деле кызганам, мен деле аялмын. Болгону буга бир аз бияктан күч, эрк керек да, буга делечи, эрк керек. Аны айтып коюш оңой эле. Мисалы, мырзалар сүйүнүп, эки аял десе деп тим эле сүйүнөт. Бирок бул эки аялдын деген эмне деген жоопкерчилиги бар, эмне деген оордугу бар. Экөөнү бирдей карап, азыр көпчүлүк учурда бир эле аялын, эки баласын карай албагандар толуп атат да. Бир баласын карай албагандар. Анан эки аялды бирдей карап, ошондой бирдей, буга эмне алса, буга да бирдей карап алып кетүү жоопкерчилик. Бул өтө оор. Анан бунун жообу дагы оор болот да, өтө жообу да кыйын болот да. Ошого мырзалар деле эки аял десе эле оюнун баары башка да, мырзалардын ою бир эле да. Ошону ойлоп эле жыргай беришет. Анан биягынан жоопкерчиликке келгенде, бисмилля дегенде эле кечирип койгула да. Ошого мен Кудайга шүгүр, мисалы, ыйманым жетет, мен бул нерсеге макулмун. Бул дүйнө кызыкчылыгы убактылуу эле. Түбөлүктү ойлогонум үчүн мен ушундай жооп берип атам. Демек, көп аялдуулукка сиздин көз карашыңыз түз эле. Түз эле, эми просто сал шарттын караш керек да адам дегенчи. Мүмкүнчүлүгү жетсе, эмнеге болбойт? Мүмкүнчүлүгү жетсе, бул да сооп да. Ооба, балалуу аялдарды баккан, бул да өзүнө сооп иштейт да. Жолдошум. Мисалы, көчөдө турмушка чыга элек кыздар же турмушка чыгып ажырашкан айымдар, канча деген айымдар жүрөт да, жөнүндө жолдошу жок, же кароосу жок, же бир мырзасы жок айымдарчы. Бул да сооп да. Сооп иш кылыш керек. Жакшы, ушулдан кийин менде дагы бир суроо пайда болду да. Аял затынын азыркы учурда коомдогу орду кандай? Азыркы учурда коомдогу орду, мисалы, көбүнчөсү мы за равноправие деп келет да. Тең укуктуулук, укук талашмай, биз неге эркек, биз эле аялдар, мисалы, көпчүлүк учурда тирешип келишет. Мен ойлойм, эркек өзүнүн ордунда, аял киши өз ордунда болсо депчи. Ушунда туура болот да. Бул эмнеден улам келип атат? Азыркы учурда ар ким өзүнүн баягы функциясын, ар ким өзүнүн вазифасын туура аткарбай атат да. Мисалы, мырзаларыбыздын эми бардыгын айткан жокмун, көпчүлүгү бар андайлар. Милдеттер так аткарбайт. Мүмкүн алсыздык кылып аткандар, мүмкүн жумуш жок дейт. Бирок ошол эле учурда ошол алып аткан мырзалардын аялдары жумушту да кылып атат, акчаны да таап атат, баланы да төрөп атат, балдарды да кийинтирип, жеп ичиндирип атат, үйдө тамак жасап, үйдү да караган жетишип атат да. Бул деген менен аялдар бардык баягы грузду өз мойнуна алды дагы, жүктү бардыгын тартып келе атат да. Эми эл катары жашайын дейт аялдар, эл катары кийингиси келет, балдарын элден кем кылгысы келбейт. Баягы эле мындай жакшы жашоо үчүн умтулуу да. Мырзалар кылгысы келсе кылат, кылгысы келбесе болбойт деп мындай азыр мындай көбүнчө мындай слабый болуп калдыбы деп мындай көпчүлүк көрүп калдым да ушундай учурлардычы. Эми аракет кылып атам да, эми болсо болот да деген сыяктуу мындай. Кыргыз эркектери алсыз болуп баратат. Мен бардыгын деп айтпайм. Катуу сүйлөгөндөн алысмын. Болгону ошондой эркектердин көбүн көрдүм, ошондой үй бүлөлөрдү көбүн көрүп калдым. Себеби мисалы кече пандемия учурунда жардам кылып жүрдүм да. Анан көбүнчө мен атайын басым жасадым жолдошу жок көп балалуу айымдарга. Же болбосо балдары менен жалгыз калган иштебей аткан айымдарга жардам берем деп. Бүт ошол жолдошу жок айымдарды көрдүм да. Билесиң канча деген айымды көрдүм.
бүт эле жалгыз бой энелер. Күйөөсү таштап кеткен, алимент төлөбөй аткан, же кечип жиберген, же карабай 3 баласы менен таштап башка үйлөнүп алган, карабайт, балдарына акча бербейт, салбайт, кийинтирбейт, жедирбейт. Анан ошондон улам ушундай чечимге келдим да, үйлөнүп эле төрөтүп эле таштап коюп, анан башка өзүм жашоо чото жашай албайт экенмин, бул аял болбойт экен деп мындай кайра машина мингенде бул машина жакпады, башка машина алайынчы деген сыяктуу эле мамиле кылып калышты да. Бул да болсо жоопкерчиликти албагандыгы. Ушундай да мырзалар бар экен. Ошондон улам аялдар баардык жүктү мойнуна алып күчтүү болуп баштады дагы. Жана айтып кеткендей эле, эркек өзүнүн вазифасын, аял киши өзүнүн вазифасын аткарбай калгандыктан келип чыгып атат бул нерсеси. Ошон үчүн азыркы коомдо биздин аялдардын ролу жана орду баардыгы үчүн айта албайм. Аялдар азыр кордук көрүп аткан да көп, күчтүүлөрү дагы чыгып атат. Айтор 5 кол тең эмес дегендей, бирок көпчүлүк жерде эле, көпчүлүк учурда эле аялдар кыймылдап атат дегенге мындай ошондой көрсөтүш болуп атат да азырчы. Көбүрөөк деп ойлойсуз? Көрүнүш болуп атат. Бабалардан калган баалуу мурас, эркиндик. Кыргыздар бөлүнүүгө, улутка, улуу журтка жарака кетирүүгө жол берген эмес. Байыртан кыргыз бардык кыйынчылыктарды бир болуп жеңген. Урпактарга улуу жол улаш үчүн бир бол. Эми акыркы учурда белгилүү атактуу айымдар, мисалы, жоолук салынып, хиджаб кийип атат да. Анан бул нерсе мисалы эл арасында ар кандай сын пикирлер айтылып атат. Кээ бирөөсү туура көз карашта, кээ бирөөсү сымдап жазып атат. Сизде кандай болду? Сиздин көрөрмандарыңыз кандай кабыл алды бул нерсени? Айтпа десе кайра жолук сурасыз. Жок, бул Макул. Жооп берем. Менин көрөрмандарым 90% жакшы кабыл алды. Инстаграм баракчамдагы катталуучуларым 90% аябай жакшы кабыл алды. Жакшы сөздөр, колдоолор, мен ушунчалык сүйүндүм, ушунчалык белектер азыркы күнгө чейин келип атат. Бул баары Аллахтан да. Мисалы мен жаңы хиджабка киргенде мен өзүмө бир 5 эле кийим сатып алдым. Мен кечөөдө да бардык эле интервьюларда айтып атам, 5 эле кийим сатып алдым. 5 түрлүү жолук. 5 түрлүү да эмес, 2 түрлүү жолук, 5 түрлүү неме кийим. Болду. Башка ушул убакка чейин мына 13 жылдан бери ырчымын, канча деген кийим, канча шкафым бар эле. Баарын алып туруп, ошо шкафымда пустой эле 5 кийим илинип турду. Терс пикир болот. Көбүнчө учурда сени мурун сыйлачумун, азыр монтип чүңкөнү ороонуп алгандан кийин жакпай калдың. Же болбосо эмнеге арабтардын кийимин кийесиң деген сөздөр буга чейин деле болуп келген. Мага чейин деле башка баардыгына биз айтылуу мына Раматылык Чубак ажыга деле канча деген сын пикирлер айтылып келген да. Караңгы деп бул кишини динге кирген адамдар силер караңгы болосуңар деген сыяктуу билдирүүлөр өтө көп болуп келген. Бул боло берет бул нерсе. Ислам дини биринчи келгенде не деген ызы чуу, не деген согуш болгон ал жердечи. Айтор бул болуп келген, бул боло берет бул нерсе. Ошого буга сабырдуу болушубуз керек. Болгону сабыр түбү саралтын. Анан жагымсыз сөз жазган, сөгүп жазгандар, анан биздин кыргыз мындай кийген эмес дегендердин көбүнчөсү союздун кишилери болуп атат. Баракчасына кирсең бүт эжелер. 50дөн 60-65 жашка чейинки эжелер да. 50 жаштан өйдө. Союздун малын жеп калган. Бүт союздун малындагы адамдар, эжелер. Анан бул жерде мен бул эжекелерди жамандап же эжелерге асылгым келбейт. Себеби бул эжелерде күнөө жок. Бул эжелерибиз чоңоюп, мисалы биз азыр жаштык кезде бизде азыр бар жок. Бизде мындай кысмай жок да. Союздун малында Кудай жок деп үйрөтүшкөн. Мектептен үйрөтүшкөн. Садиктен Кудай жок дейдир, астагфирулла.
Кудай жок дегиле, анткиле, мынткиле орозо карматкан эмес, намаз окуткан эмес, каякта немелерди кошуп эле кыскасы союздун адамдарын ушинтип Кудай жок деп чоңой турган да. Ошол маалда мамлекеттин башкаруучулары. Ошого мен бул эжелерди күнөөлөй албайм, жаман да көрбөйм, акым да жок. Акыл дагы үйрөтпөйм ал эжелерге, катуу дагы айта албайм. Себеби тарбиям да жол бербейт ал нерсеге. Адеп аклагым да жол бербейт, туура эмес. Анан ал эжелер менен урушуп, талашып тартышкан да туура эмес. Болгону бул эжелерди айтып атпайм, күнөө жок. Бул эжелер көргөн, билген, көрүп чоңоюшту да. Эми кыргыздар мындай кийген эмес дейт дагы, өзүнө кирсең өзү майкачан же мындай жабышкан шымчан, чачтары кыска болуп, баары моюн бети бар жок ачылып жүргөн эжелер да, мисалы майка кийген, мындай футболка, шорта кийген эжелер да. Эмче кечирип коюңуздар, конечно. Бирок катуу айткым келбейт. Болгону кыргыз илгерки кыргыз андай дагы кийим кийген эмес да, если так взять. Кыргыз кийими мына элечек кийгенде деле мына ушундай кийилген. Элечектин астынан мондай хиджаб, биз азыр кийип атпайбызбы? Хиджаб бул кийим эмес, бул хиджаб деген оронуу дегенди түшүндүрөт. Аврат жайларды жабуу дегенди түшүндүрөт. Элечектин астынан карасаңыз жана мындай болуп туруп, мындай салынган. Жаш келиндер башталып баары ушундай кийген. Себеби бул бөтөн эркекке өзүнүн уят жерин көрсөткөн туура эмес. Оюн бузулушу, сага кызыгуусу, бул жер зына пайда болот. Ошондон эле сактанат. Бөтөн эркектин сактануу дегенди түшүндүрөт. Анан кыргыздын кийими дагы ошондой болгон. Анан биз кыргызча кийинбейсиңерби? Кыргызча мен элечек кийип алып, мен азыр көчөдө жүрүп, андай Кыргызстан элин баары кийиш керек ошону. Ушундай закон чыксын анда. Бизге ыңгайлуу экен, жолукту монтип жаап алып кийип жүргөн ыңгайлуу экен. Бул арабтардын да кийими эмес. Чынын айтканда, ислам динине келгиче, арабтардын кийими да мындай болгон эмес. Арабтардын кийими вообще башкача болгон. Алардын жүрүш турушу да башкача болгон. Бул арабтардан келген эмес. Бул биздин диндеги Аллах парз кылган, буйрук кылган. Эми азыр ушул боюнча сөз болуп калды. Мына акыркы учурда ушул хиджаб кийип, оронуп, анан парзды толук аткарбай эле, мисалы мода үчүн кийгендер, айтсаңыз. Ушундайлар көп деп аябай эл арасында көп айтылат да. Сиздин оюңуз кандай бул нерсеге? 5 кол тең эмес. Шергази, мен мындай айтам, бул сөз 5 кол тең эмес. Мисалы жолукчанды көрсөк эле биз дароо эле ислам дини деп түшүнбөшүбүз керек. Себеби жолукчан деген жолук бар аял менен жолугу жок аялдын айырмасы бул бир гана жолукта эле. Калган экөө бирдей эле пенде. Бул кылган күнөөнү бул деле кылат. Бул кылган жашоону бул деле жашайт. Экөө бирдей эле. Болгону бул аял жолук деген парызды аткарып атат. Ошол парызын аткарып атат. Анан мода үчүн салынды. Кудайга шүгүр, мода үчүн салынса дагы зато аврат жайын жаап жүрөт. Мейли, шүгүр кылалы. Ага деле рахмат да. Салып жүрөт, эки жагын фигурасын ачпай жүрөт, көрсөтпөй, эч кимге эркектер мактанбай, тиңдей мындай кылбай жүрөт деген эмес да. Бирок ал дегенибиз бул ислам динин көрүп атабыз дегенибиз эмес. Ал дагы пенде. Жолукчан жүргөн кыз дагы пенде. Биз андан үлгү албайбыз. Ал дагы күнөө иши кылат. Себеби айтып атпаймынбы, пендебиз да, баарыбыз күнөөлүүбүз. Күнөө иши кылабыз, күнөөкөрбүз. Анын сыңарындай намазды окуса да, мисалы сен намаз окуйсуңбу деген суроо берилген, бул туура эмес. Себеби ар бир адам намазды өзү үчүн окуйт. Анан мен мисалы сенин намазыңды сураганы акым жок. Ошондой эле менин намазымда бирөө сураган акысы жок да. Себеби намаз ар бири үчүн, мисалы силерди туалетке барып эмне кылып келдиң деп сурабайбыз да, туурабы? Эмне кылдың ака отуруп алып дебейбиз да. Намаз дагы ошондой эле да. Бул намаз дагы жеке. Намаз окуйсуңбу деп сурагандын өзү туура эмес да. Анан ошого намаз окуйбу, окубайбы, бул ар бир адамдын өзүнүн иши. Жолук кийиби, кийбейби, жашайбы, туура эмес жашайбы, ар бир адамдын өз эрки. Болгону Аллахтын ыраазычылыгын алсаң, бул өзүң үчүн. Намазды, жолукту өзүң үчүн кыласың, эл үчүн кылбайсың. 'Эл көрсүн үчүн кылбайсың аны. Өзүң жашооң. Ошондой эле. 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 Ошо
мен иштей берем мисалы, эл алдында жүрөм, иштеп атам, анан сүрөткө түшпөш керек, тигиндей мындай деген сөздөр көп болот. Мен өзүмдү реклама кылып, мен бир эркектерге жагынайын деген жокмун. Мен баракчамда мен жашоомду көрсөтүшүм мүмкүн. Жашоомду да бир канча да процентин көрсөтүшүм мүмкүн. Мисалы, бактылуулук жөнүндө күйөөм менен мамилем, кайненем менен мамилем, балдарым менен мамилем, мен ата энем менен мамилем, анан дагы хиджаб ушундай кенен кийип деле модно жүрсө болот дегенди көрсөткүм келет. Мисалы, айтайын деген оюм, мен максатым башка да бул жердечи. Неге отурам Инстаграмда? Максатым башка. Анан ар ким кандай жашаса да өзү үчүн бир гана өзү жооп берет. Өзү үчүн, биз сизди эми тойдон көрбөй калабызбы же кандай болот? Мен чын айтсам, баягы хиджабка жолугум салынганда, намазымды толук түрдө баштаганда той жөнүндө ойлонгон жокмун. Тойго кантип деги ойлонгон жокмун. Анан кийин бир 2-3 жума өткөндөн бир айдан кийин ушундай суроолор келип баштады. Тойлорго барып атып, кантип барасың эми, сага билесе болбойт да, антсе болбойт, тинтсе болбойт депчи. Эми дагы бир жолу айтам, ар бир адам өзү үчүн өзү жооп берет да. Анан тойдон мен зависимый эмесмин. Аллах берет мага. Рызкынын баарын берүүчү Аллах. Ошого тойго көз каранды болуп, той жок болуп, мен ушинтип күнүм караң болуп ачка калып кеттим дей албайм. Тойсуз деле биз жарым жылдан аштыбы мына карантин, жашап атпайбызбы баарыбыз? Ошондо көрбөй калабыз биз тойлордон. Тоготер жерин айтпайсызбы дейсизби? Тойлордон көрбөй калабыз. Тойлорго билбейм, буйруган болот. Мен мисалы жок барбайм деп да тим эле запрет кылган жокмун. Мен элден алыстабайм деп айттым. Элдин алдында болом ар дайым. Болгон биягы уже буйруганын көрөбүз. Чакыргандар болсо мүмкүн бара турмун. Бирок уже мурункудай бийлеп жанына кантип андай кыла албайм. Анан кийин азыр тим эле монтип мен алысмын, мен ал дегеним менен мен бул жакта адамдарды паска ургум келбейт да, өзүбүзчө айткандачы. Тойдогулар тим эле туура эмес, ой булар деп аларды дагы капа кылгым келбейт. Баарыбыз инсанбыз да. Ошон үчүн буйруганын көрө жатарбыз. Эртеңки күндө чакыруу түшсө, эртеңки күндө кандай той болот, эмне той болот, аны жеке сүйлөшүп алабыз. Сүйлөшүп аласыз, Аллахтын бергени, Аллахтын буйруганы болот. Эми сизге блиц суроолор, кыска жооп берген агенттасы. Айпер деп атыңызды ким койгон? Атамдын эжеси Жамал эжем койгон. Ырчыл болсоңуз ким болмоксуз конкреттүү бирөө? Дипломат. Дипломат болмоксуз. Бир жеңден баш, бир жеңден Кол. жакшы көрүп жеген тамагыңыз? Ылгабайм. Ылгабайсыз, диета бармайсызбы? Жок. Учурда кайра сүйүү бугуп жаткандарыңыз? Уруган элекмин. Канча болду? 2 айдан бери уруган элекмин. Өзүңүзгө жакпаган сапатыңыз? Мен өзүмдү жакшы көрөм мен. Жакпаган сапаттар жок. Биринчиден сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп келип бергенге дагы бир жолу. Тойдон эмес ушундай да көрүшсөк болот экен, Кудайга шүгүр. Рахмат, бир чалганыңызды дагы